жаңы жыл тоскон insan Allah'ты sökkön menen barabar. Жаңы жыл тоскон insan Allah'ты тилдеген менен бирдей күнөөгө батат. Акылыңызга келиң. Салютту токтотуп 31 декабрь күнү жайыла турган дасторгонду токтотуп, кадыресе адатка айланган кечеги мурдагы күнкүдөй эле дасторгонуңуз жайылсын. Жаңы жыл бизге молчулукту, токчулукту алып келсин дебек эле. Молчулукту, токчулукту Аллах берет, жаңы жыл бербейт эч качан. Мектептерде акча чогултууга тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров билим берүү жөнүндө мыйзамга жана укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизди. Мыйзамга ылайык мамлекеттик жана муниципалдык мектептерде акча чогултууга тыюу салынды. Бул аракеттер үчүн жоопкерчилик каралган. Ошондой эле ички иштер органдарына мыйзамсыз чогултуу иштерин кароо, чара көрүү укугу берилди. Мыйзам балдардын акысыз билим алуу укугун коргоого багытталган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Чолпон атадагы 60 миллион сомго бааланган тет-а-тет кафеси мамлекетке кайтарылды. УКМКнын айтымында кафе турган жер 2001 жылы мыйзамсыз менчиктештирилип, кийин 3-чү жакка сатылып кеткен. Убагында Чолпон ата шаардык аскер комиссариятынын жанындагы жерди мурдагы аскер комиссары архитектура башкармалыгынын мурдагы башчысы менен өз ара макулдашып, жубайынын наамына каттатып, андан ары 3-чү жактарга сатып жиберген. Жерди алган адам кафе куруп, жаранга саткан. Жыйынтыгында жердин азыркы ээси мүлкүн мамлекетке ыктыярдуу кайтарып берген айтылды. Ала Тоо аянтындагы Ардак Кароолго туруп видеого түшкөн аялга айып салынды. Ала Тоо Ардак Кароолго туруп видеого түшүп жаткан 2 аял кишинин бири милиция тарабынан аныкталды. Бул тууралуу 1 май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Үстүздөгү жылдын 21 октябрь күнү кечки саат 21:37 чамасында соц тармактарга 2 аялдын Ала Тоо аянтындагы Ардак Кароолдун аймагына киргени боюнча видео тараган. Факты боюнча 1 май риптин кызматкерлери тарабынан 40 жаштагы аял аныкталып, майда бейбаштык беренесине ылайык 5500 сом айып салынды. Ал эми экинчи аялдын өздүгү аныктала элек. Бишкек электр тармактар ишканасынын кызматкери 1 миллион 50 миң сом пара талап кылууга шектелип кармалды. УКМКнын айтымында 41 жаштагы улук инспектор жаңы турак жай комплекстерин электр тармагына кошуу үчүн техникалык шарттарды берүүдө жеке курулуш компанияларынан акча талап кылган. Шектүү тергөө абагына киргизилди. Өлкөдө жолдор ачык, унаа кыймылына чектөө жок. Бүгүн өлкөнүн бир катар аймактарында кар жаап, күн бүркөк. Ага карабастан жолдор ачык, унаа кыймылына чектөө жок. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык Бишкек-Ош унаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел жана Тараз-Талас Суу-Самыр унаа жолундагы Өтмөк ашуусунда кар жаап жатат. Кече саат 20:00 Бишкек-Ош унаа жолундагы Арал постунда оор жүк ташуучу унааларга коюлган убактылуу чектөө алынды. Ал эми Бишкек-Нарын-Торугарт жолундагы ашууларда күн ачык, жолдо каттан бар. Жол тейлөө ишканалары тарабынан жолду кардан тазалоо, инерттик материалдарды чачуу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Министрлик тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жолдордо турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, жанына чынжырчы алып жүрүүгө чакырат.